Маалыматты туура окуп, туура түшүнүү пайдалуу жөндөмдөрдүн бири болгондуктан деп, ЖРТда да окуу жана түшүнүү бөлүмүнүн орду чоң дейт, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Эми окуу түшүнүүдө бир гана тамга таанып, текстти туура окуу эле жетиштүү болбойт экен. Ушуну эсиңиздерден чыгарбасаңыздар абдан жакшы болот. Мисалы, бардыгыбыз эле окуганды билебиз. Мектепте адабий чыгармаларды окуганбыз, окуп келип түшүндүңбү десе, түшүндүм деп айтып берип жүргөнбүз. Эми ошол эле окуу жетиштүү болбойт дейт. Биринчиден, урматтуу бүтүрүүчүлөр, текстти туура анализдей алышыбыз керек экен. Текстти кантип туура анализдейбиз? Кантип туура анализдейбиз? Бул боюнча дагы алдыда сөз кылабыз. Адамдардын жеке пикиринен объективдүү маалыматты ажырата билиш керек экен. Так. Дагы чындык менен жалганды айырмалай алыш керек экен. Окулган тексттен сабак чыгара алыш керек экен. Кыйыр түрдө айтылган ойду аңдай билиш керек экен. Эми, урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул жерде айтылгандарды биз канчалык деңгээлде кыла алабыз? Ушул жерде мындай бир скриншот кылып алыппы, же болбосо эми мындай маселе жазып алыңыздар десем, мен сүйлөп кете берем, сиздер жазганга жетишпей калышыңыздар мүмкүн. Бирок дептер ручкаңыз даяр турсун да, мындай бир конспектлеп калып, маанилүү деген жерде скриншот кылып алып, андан кийин алардын баарын жазып, кайра ошонун үстүндө мындай ой жүгүртсөңүздөр абдан туура болот. Эми текстти туура анализдей алуу. Эң башта мындай текстти туура анализдеш үчүн сөзсүз түрдө текстти баштан аяк окуп чыгыш керек. Автор ушул текстти эмне жөнүндө айткысы келип атканына сиздин бир мындай зээниңиз ачык болушу керек. Мисалы, жөн эле автор айтып аткан ойлорго мындай баягы жылкы кыялданып эле терстеп, жок, автор эмнеге мынтип атат, эмнеге антип атат дебей, мүмкүн болушунча ошол мындай ачык болсоңуздар, анализдегенге дагы жакшы мүмкүнчүлүк болот. Адамдардын жеке пикиринен объективдүү маалыматты ажырата алуу. Сөзсүз түрдө сизге келген текст бул кандайдыр бир адамдын, автордун жеке пикири. Ошол айтып аткан жеке пикиринен ал айткан нерсенин баарын эле туура дей бербей, объективдүү, мындай реалдуу, чындыкка дал келе турган маалыматтарды ажырата билиш керек. Балким автор жөн эле бир өзүнүн кыялындагы бир жомокту айтып аткандыр, ошолордун баардыгын ажырата алышыбыз керек. Чындык менен жалганды айырмалай алуу. Мына бул жерде эле айтып атат. Берилген маалыматтардын ичинен кайсынысы чындык, кайсынысы жалган, буларды айырмалай алышыбыз керек. Окулган тексттен жалпы республикалык тестирлөөдө келген тексттердин көпчүлүгү ушул биз адамдар бир сабак чыгара алгыдай тексттер келет. Бул жаңы технологиялар боюнча тексттер болсун, же болбосо экология боюнча тексттер болсун, же адам укуктары боюнча тексттер болсун, ушундай келген тексттерде биз кандайдыр бир сабакты чыгара алышыбыз керек. Көбүнчө ал тексттер бизди ошол билимге шыктандыра турган, билим алууга үндөй турган тексттер болоорун эсибизден чыгарбашыбыз керек. Кыйыр түрдө айтылган ойду аңдай билүү. Көбүнчө авторлор өзүнүн оюн кыйыр түрдө айтуунун аракетин көрүшөт экен. Эми текст, бул бөлүмдүн тексти эки текст жана бири-бирин толуктаган эки үзүндүдөн турат. То есть негизи жалпы республикалык тестирлөөдө 3 текст келет деп айтылат, бирок мындай чындап карай келсек, 4 тексттен келет экен. Биринчи бир текст келет, андан 10 суроо берилет, экинчи бир текст келет, андан 10 суроо берилет, үчүнчү, төртүнчү тексттер бири-бирин толуктаган эки үзүндүү текст болгондуктан аны бир карайбыз, ал жерден 10 суроо келет, жалпы 30 суроо келерин билебиз, Так. Андан кийин жалпы 30 суроо болуп 60 мүнөт убакыт берилет дедик. Эми урматтуу окуучулар, ушул жерде маселе жанагы мындай жөн эле окуп коюу, ушул жанада айтып аткандай 3 текст болгондуктан, 3-4 чоң мындай көлөмдүү эле бир топ эле тексттер келгендиктен
бул жерде берилген убакыт өтө кыска, 60 мүнөт. Көпчүлүк учурда ушундай болот, окуучулар тексттин өзүн эле окуп, суроолордун белгилегенге жетишпей калышат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча тез окугандын пайдасы ушул жерде тиет. Тексттердин саптары ар 5-чи сап аркылуу номерленет. Жипара, мен сизден суроо сурайын. Биздин кыргыз адабиятында ушинтип тексттер сап менен номерленеби же номерленбейби? Бизде тексттер номерленбейт агай. Ооба, негизинен номерленбейт. Бирок ушул жерде мындай кошумча эскерте кетейин. Манас эпосунда ар 10-чу сапта бирден номерленип жүрөт. Бул жерде жалпы республикалык тестирлөөдө ар 5-чи сапта бирден номерленет экен. Суроолор конкреттүү бир сапта камтылган маалымат боюнча да берилет. Эмне үчүн бул ар бир 5-чи сапты бирден номерледи? Анткени суроо конкреттүү бир саптан да келиши мүмкүн. Мына 1, 2, 3, 4, 5. Могул жерге келгенде 5 деген цифра турат. 1де турбайт. 5, анан 6, 7, 8, 9. Бул жерге келгенде 10 турат. Ортодогулары турбайт, алар жок, көрүнбөйт. Бул бөлүмдү жакшы тапшыруу үчүн, урматтуу окуучулар, бул бөлүмдү жакшы тапшыруу үчүн менин сунушум сөзсүз түрдө могул сыяктуу бир кошумча бир курс алуу абдан пайдалуулугун берет. Бул анткени биздин мектептеги өтүлгөн адабият сабагыбыз менен бул жерде ушул окуу түшүнүү деген бөлүм бири-бирине толук кандуу дал келбегендиктен бул бөлүмдү мен дайыма айтып келем, эмне кылыш керек? Кичине бир даярдыктан өтүп коюш керек. Текстти ылдам окуй алыш керек. Азыр ушул жерде да бир кичинекей реклама кыла кетсем болот, урматтуу окуучулар. Book House деген Бишкекте китеп басып чыгарган китеп үйүнүн тез окуу деген бир китеби жарык көрүптүр. Азыр балким сабактан кийин ошону дагы көрсөтүп койсом болот, интернеттен карап туруп. Ошол китепти да алып окуп коюшуңуздарды сунуш кылам. Мисалы 230 сом экен. Тексттин курамын жана максатын туура аныктай алыш керек. Тексттин курамын биринчиден, текст эмнелерден куралды, андан кийин максатын, автор ушул текстте эмне дегиси келди, ошону туура аныктай алышыңыздар керек. Текст боюнча берилген суроолорду туура түшүнүш керек. Мындай суроолорду туура түшүнбөсөң, ансыз деле жооп бере албайсың деген сөз. Берилген варианттарды дагы туура түшүнүш керек. Берилген суроону туура түшүнүш керек, варианттарды дагы туура түшүнүш керек. Так, окуу түшүнүү, текстти ылдам окуунун жолдору. Кандай кылып ылдам окусак болот, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Эми мен өзүм негизи мындай текстти өтө ылдам окуган адамдардын катарына кирбейм. Бирок ошентсе дагы бир канча сунуштар бар. Жанагы 230 сомдук китепти сатып алгандан кийин балким бир топ ылдамдыктарды үйрөнүшүңүз мүмкүн. Жыртыда тез окуу негизинен атайын эсептелип, убакыт коюлбайт, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Тез окуганыңыз бааланбайт. Бирок ошентсе дагы тест тапшыруучу тексттерди тез окуй алуусу абзелди. Себеби тестке берилген убакыт чектелүү. Көрүп атасыздар, мындай сизди ал жерде бул минутасына мынча сөз окуйт экен деп ченебейт. Бирок урматтуу бүтүрүүчү, сиз эмне кылышыңыз керек? Тезирээк окушуңуз керек. Антпесе берилген убакыт чектелүү. Демек 1 мүнөттө 200-250 сөз окуп, аны түшүнүп калуу керек дейт. Биздин мектепте ушу баягы кичирээк класста, 6-7 класста ченейт эле. 1 минутада канча сөз окуду деп. Чоң класста ошентип ченебейби? Жок, ченебейт агай. Ченебейт. Бирок мындай бир эреже барбы? 11 класс ушунча сөз окуш керек деген. Бар бизде. Канча норма? ...180 сөздөн 220 сөзгө чейин деп жүрүшөт. 300гө чейин агай бизде. Эми бул мектептерге жараша өзгөрүшү мүмкүн, бирок биздин Кыргызстанда стандарт 11 класстын окуучусу 180 сөздөн 220 сөзгө чейинки аралыкта
сөздү окуй алышы керек экен. Так. Тез окууга болгон тоскоолдуктар. Мисалы, үндү чыгарып окуу тез окуганга абдан тоскоолдук кылат. Анткени бул тилдин кыймылы ойдун кыймылынан же болбосо көздүн кыймылынан бир канча эсе жай болгондуктан ошол абдан тоскоолдук кылат. Көбүнчө үн чыгарып окууну биз пайдалуу деп ойлойбуз. Бирок биз антип ойлогонубуз менен чындыгында андай эмес. Жөн гана көз менен же ой менен окуш керек. Бул биринчиден тез окууга болгон бир шарт. Ошентсе тезирээк окуйбуз. Экинчиден жалпы республикалык тестирлөөдө үнүңүздү чыгарып окуганга уруксаат берилбейт. Эгерде сиз үнүңүздү чыгарып окуп аткан болсоңуз, жанындагы менен сүйлөшүп атат деген шылтоо менен сизди тесттен четтетип коюшу мүмкүн. Ушундай эки шарттан улам ал жерде үндү чыгарып окубаш керек. Түшүнүктүүбү? Ичиңерден окугула. Мектепте эжейлер айтат го, ай ичиңен оку, ичиңен оку. Ичиңен окуш керек. Так. Үн чыгарып окуудан арылуу үчүн тилди тиштеп алып окуш керек дейт. Тилди башка текст менен алек кылып окуу, 2-3 сөздү бир карап окуу жана башка жолдор пайдалуу болот дейт. Так. Ар бир сөздү бирден карап окуу дагы ушул тез окууга тоскоолдук жаратат экен. Бул жаңы үйрөнүп баштаган башталгыч класстын деңгээли болсо дагы, негизи ошолордун деңгээли, бирок тест тапшыруучу бул деңгээлден бир кыйла жогору болуусу кажет дейт. Ошентсе дагы кээде болуп калат. Ар бир сөздү бирден карап окуган бүтүрүүчү класстын деле окуучусу болуп калат. Биз демек ошондон тезирээк арылышыбыз керек экен. Алдыда дагы бир аз убакыт бар. Мээнин башка ойлор менен алек болуусу. Ушул эң чоң тоскоолдук, ушул менин оюмча. Анткени жанагы китеп окуу көндүмдөрү отурукташпаган адамдар эмне кылат? Абдан мындай ойлору чачырап, башка ойлор менен алек боло берет. Адам негизи эле китеп окуганда оюн ошол китепке толук токтотуусу керек дейт. Мындай текст окуганда эле эмес, китеп окуганда да ушундай болуш керек. Айрыкча тест тапшыруу учурунда бир нерсеге жакшылап көңүл бурбаса, ойлору чачырап, улам бир жерди кайталап туруп калуусу ыктымал. Эң көп ушул жерде кыздардын ою эмнеге чачырайт билесиздер? Канча бал алат болдум экен деп ойлой берет да. Ошо канча бал алат болдум экендин эч кандай ал жерде бир зарылчылыгы жок. Так. Толкундануу менен окуу. Жана айткандай, тестте канча бал алат болдум экен, бал. Аз алып калсам эмне болот, деген толкундануулар же коркуулар дагы текстти түшүнүүгө жана тез окууга тоскоолдук жаратат экен. Так, эми албетте тез окууга жана текстти түшүнүүгө башка жагдайларда тоскоол болушу ыктымал. Бирок жогоруда айтылган нерселер дагы эстен чыгарбоо керек. Кандай нерселер тоскоолдук жаратышы мүмкүн? Бул ошол шартка жараша. Мисалы, жалпы республикалык тестирлөө жайдын күнү болот, жай болоюн деп коет, майдын аягы. Күн абдан ысык. Күн ысык болгон үчүн сиз мындай терезеге жакын отуруп калышыңыз мүмкүн. Же сиз отурган парта кыйчылдап калышы мүмкүн. Же адамдар кирип чыккан жерге босоого кире беришке отуруп калышыңыз мүмкүн. Ар ким нары өтүп, бери өтүп сизге тоскоолдук жаратып атса, ошол тоскоолдуктарды дароо ошол жерден жок кылуунун аракетин кылса болот экен. Мына ошол кандай тоскоолдук болуп жатканын байкаган болсоңуз, же болбосо ага чейин деле үйдөн китеп окуп аткан кездерде сиздин тез окууңузга кандай нерселер тоскоолдук кылып атса, ошону жеңүүнүн аракетин жасашыбыз керек экен. Так. Жарыя, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Ооба. Элчибек. Түшүнөм, мен атайын бир студияда же болбосо башка жерде сабак өтүп аткан жокмун. Эми үйүм бир аз чаканыраак, балдарым тоскоолдук кылат. Бир аз сабыр кылып түшүнүүнүн аракетин көрүңүздөр. Жарыя өзү деле сабак бүтүп калды, кечиресиздер. 16 ноябрдан 12 декабрга чейин ЖГТга даярдоо боюнча онлайн курс өткөрүп атабыз, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Бул жерде деле курстарыбыз улана берет. Дайыма бул жерде да сабагыбыз болот.
бул акысыз. Биздин акылуу курстарыбыз негизи акция болуп 450 сомдон уюштурдук ушул айда. Колонка бөлүмү, математика, окшоштуктар, окуу жана түшүнүү, эне тилинин практикалык грамматикасы боюнча мына ушул 5 бөлүмдү окуткан сабактарыбыз болот. Ал жерде Илгиз деген 218 балл алган агайыбыз бар. Ошол сабак өтөт математикадан, кыргыз тилден мен сабак өтөм. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул боюнча кимде ким катышкысы келсе, суроолору болсо, бизге байланышса болот. Мына Турат Кейжи Instagram баракча бар, Турат Кейжи Telegram баракча бар, ошол жака жазасыздар, же Турат Алыбаев YouTube каналыма дагы байланышсаңыздар боло берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Кетирилген кемчиликтер үчүн жана тоскоолдуктар үчүн кечирим сурайм. Эгерде суроолор болсо, эми азыр мен сиздерге уруксат берем. Үнүңүздөрдү чыгарып сурасаңыздар да болот, чатка жазсаңыздар да болот. Үнүңүздөрдү чыгарсаңыздар болот, суроо болсо. Сабак түшүнүктүү эле болдубу? Сабак боюнча суроо сурасаңыздар болот. Же болбосо деги эле курс боюнча суроо сурасаңыздар болот. Анан урматтуу бүтүрүүчүлөр, негизи бул жана Жумгал ЖРТ деген Telegram группа үчүн уюштурулган сабактар. Башка группадан кошулуп калган окуучулар болгон болсо, эми алар деле кош келсин, аш болсун дейбиз. Агай, жана курсуңуз боюнчачы математика деген бөлүмдөрдү тандап эле болгону грамматика менен окуу түшүнүү экөөнү эле тандаса болобу? Андай кылса деле болот, бирок баасы ошол эле боюнча калат, өзгөрбөйт. Анткени ал өзү деле акция болгон баа болуп атат. Анан менин оюмча эми анча жазылып алгандан кийин бардыгын эле чогуу окуса болот. Жумасына канча жолу болот сабак дейт. Эң жакшы суроо, сабактар жумасына 5 күн 2 сабактан болот. Бир математика, бир кыргыз тил. Ошон үчүн мындай жакшы бир мүмкүнчүлүк, катышып калсаңыздар жакшы болот. Так, анан урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен сиздерден сураныч, урматтуу бүтүрүүчүлөр, кайдыгер болбой, мындай башынан жакшы алып кетсеңиздер абдан сонун болот эле. Мындай айрыкча могул жумгалдыктар сиздер үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Бардыгыңыздар катышып, мындай аз эмес, көп катышсаңыздар, себеби биздин Жумгал ЖРТ деген группада 300 окуучу бар. Тилекке каршы мына азыр 47 эле адам сабакка катышып отурат. 47-нин экөө менмин. Перизат эжейди көрүп атам мугалим катары. Үчөөбүз мугалим болсок 44 эле окуучу болуп атат. Дагы суроолор болсо бериңиздер, болбосо сабакты жыйынтыктай берели.